Koyu. Negizgiga bir oğat. Negizgiga bir oğat. Биз азыр дал ушул өзү жүрүп атуучу артиллериялык курулма тагыраагы САУ-2С1 Гвоздика аталышындагы дал ушул аскердик техниканын ичинде отурабыз. Бул артиллериялык техниканын башкалардан өзгөчөлүгү бул өзү жүрүп атуучу артиллерия, сырткы көрүнүшүнөн кадимки танкка окшош. Ал эми мунун теориялык техникалык өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, бул огунун атуучу снарядынын калибри 122 мм, андан сырткары атуу ылдамдыгы, узактыгы 15 километрден ашыгыраак. Бул техника негизи Россиядан чыгарылган, буга чейин практика жүзүндө Афганистан жана башка мамлекеттерде ушул абалды турукташтырууга колдонулган деп айтсак болот. Бул сууда дагы, ылайда дагы, тоо шартында дагы, мындайча айтканда, бардык шартта жүрө алат. Мен бул аскер бөлүктө өзү жүрүүчү артиллериялык гаубицада механик айдоочу болуп иштейм. Андан сырткары бул куралдын өзгөчөлүктөрү колдонуу максаттары Кыргызстанда өтө кеңири. Мунун наводкасында индикатор шкала согласования деген нерсеси бар. Ошол менен туура жана такмиелейт. Андан сырткары бул курал менен убактылуу ок атуу позицияларын алмаштырууга ыңгайлуу. Салмагы 15 тонна 700 жол тамдабайт. Бардык жолдо жүрө алат. Атайын жолдо саатына 60 чакырымды басып өтөт. Атайын эмес жолдо 30 километрден 35 километрге чейин жолду басып өтөт. Андан сырткары сууда дагы сүзөт. Сууда саатына 4-5 километрге чейин сүзүп өтөт. Таан аятı боюнча артиллериялык куралдардан өзгөчөлөнүп, мишенге же душмандарга так жана туура атууга ыңгайлуу. Бул шлемофон боюнча байланыш эсеп менен толук байланыш болот. Бул менен бардык эсептин өздүк курамы ушул баш шлемофон менен бардыгы байланышып, команданы, буйруктарды аткарууга ыңгайлуу, бири-бирин түшүнүүгө дагы өтө ыңгайлуу. Жакшы булсуз связь байланыш болбойт. Байланыш жок, бир тапшырманы аткарыш өтө оор.
Бул сабунун ичиндеги өзгөчөлүктөрдү дагы айта турган болсок, мунун ичине 40 снаряд, 40 заряд батат. Мен эми түшүндүрүп кетейин. Бул жерде октогондо биринчи снарядды салып туруп, андан кийин анын артынан зарядды салат. Тагыраагы окту учуруп берүү үчүн өзүнчө заряддык бөлүкчө тагыраагы чоң гильза керек болот. Ошонун ичиндеги порох окту алыска аралыкка учуруп чыгарып берет. Мына ушундай негизи бул техниканын ичинде алдында механик айдоочу, ал эми бул жерде октоп берүүчү, ал эми мына ушул орундукта болсо командир, мээлөөчү болот. Ошону менен бирге мына ушул сизде көрүп турган дүрбү сыяктуу ушул наводкалар менен бул алдыдагы аралыкты так көрүп, ошол эсепке атышат бутага. Андан сырткары мунун октоонун жөнүндө айта турган болсок, бул 10-15 секундда октойт. Дал ушул сиздер көрүп турган могул жерге булар башында снарядды, андан кийин зарядды салып октоп беришет. Тагыраагы бул тез октоп, мындайча айтканда, душманды тез жок кылууга, ошону менен бирге өзүнүн позициясын дагы тез алмаштырып турууга ыңгайлуу. Бул техниканы биздин артиллеристтерибиз абдан мыкты өздөштүрүшкөн. Кечээ бүгүнкү мына ок атуу машыгууларында алар өздөрүнүн шамдагайлыгын, жогорку деңгээлдеги билимдүүлүгүн көрсөтүштү. Булар жабык аралыктан тагыраагы дал ушул жерден көрбөй туруп, тоонун артындагы бутага таамай тийгизе алышты. Анын ал жөнүндө айта турган болсок, тоонун артындагы чалгынчылар душмандын жайгашкан жерин координатын берет. Булар математикалык эсеп менен алар координатты эсептеп чыгаргандан кийин бул жердеги эсеп дал ошол координатка таамай ок атышат. Азыр мен мээлөөчүнүн ордунда отурам. Бул жерде эки кармакчты көрүп турасыздар. Бирөөсү мына ушул алдыдагы чоң бул атуучу пушканын тагыраагы ушул ламбректин учундагы пушкасын көтөрүп түшүрөт. Тагыраагы бул бийиктикке жана ылдыйга карап жылат. Ал эми бул жактагы болсо, сиздер көрүп тургандай, командирский башнянын тагыраагы ушул курулманын сабунун башын айлантырат. Мына мен айлантырып атам. Көрүп турасыздар, биз чоого айланып атабыз. Муну айланганда мына ушул эгер душман жайгашкан жерди оңго же солго деп чалгынчы маалымат берсе, ошого карап туруп, мына ушул жерден биз башняны айлантыра алабыз. Мына мен айлантырдым, андан кийин бутаны өйдө ылдыйгенден кийин мына пушканы ылдый түшүрүп туруп атабыз.